чөйрөнүн негиздөөчүлөрүнүн бири болобуз. Акыркы 10 жылдан бeri Америкада жашап, IT тармагында еңбектенип келебиз. Ага кошумча Кыргызстанда бир катар IT долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Ошол жасап аткан жумуштарыбызды, силердин жасап аткан жумуштарыңыздын баарын масштабдуу түрдө жасаш үчүн ушундай форум өткөрүүнү туура көрдүк. Бул форумдун максаты бири-бирибиз менен таанышуу, жаңы идеялар менен алмашуу, жаңы проекттерди ишке ашыруу. Чөйрө бул эмне? Чөйрө бул адамдар жолугушкан, ой пикирлер кайшылашкан жана идеялар ишке ашкан жер. Бизде маалымат бар, бизде эксперттер бар. Эми ошол эксперттерди биз коммуникация түрүндө IT жолу менен биригип, отуруп, таанышып, сүйлөшүп, ошол идеяларды ишке ашырсак болот. Анын үчүн бир гана жакшы чөйрө керек. Токсичный эмес, позитивдүү, жаратман чөйрө. Анан ошонун натыйжасында ушундай кызыктуу форумдар да пайда болот. Расскажу о себе. Бермет из Берлина. Раньше работала журналистом, приехала в Германию, переквалифицировалась на айтишника, работаю айтишником. Наверное, это все. Информационные технологии – это все, что связано с обработкой, хранением и передачей информации. То есть мы все в IT, ваш телефон IT, я не знаю, то есть как бы мы окружены IT. И когда люди говорят, что ой, мен IT-ге талантым жоқ дегенде, я говорю, ребят, вы живете, вы используете IT каждый день. Okay. Кто-то мне написал и говорит, IT деген кыздар иштебейт го депчи. Не, иштейт деп. И оно тоже многие это вот так вот думают. И это самые такие стереотипы, которые мы каждый день встречаемся, и каждый день мы объясняем, что это не так. Фриланс десе бар эле билесиздер фриланс эмне экенин. Дүйнө жүзү боюнча көптөгөн албетте платформалар бар. Англис тилинде кайра эле орус тилинде, бирок жана кайтып кеткендей айыл жергесинде болсо өзүңүз элестетсеңиз, жаңы окуп бүттүңүз, тилди жакшы сүйлөбөйсүз, билбейсиз, анан жумуш табууда маселеси бар да. Ошол көйгөйдү биз ойлонуп чечкенге аракет кылып жатканбыз. Эркин иш деп атадык, ошо фриланс, эркин иштөө дегенден чыгып келип жатат. Мисалы Кыргызстанда көптөгөн профессорлар, теория жагынан күчтүү профессорлар бар, мугалимдер бар. Жана студенттердин болсо, эмнеге алардын теориялык билим менен студенттердин IT билимин бириктире албайбыз. Себеп дегенде профессорлар азыркы эгерде алар башынан баштап IT жагында иштебесе, аларга үйрөнүш көбүрөөк узак алышы мүмкүн студенттерге караганда. Бирок студенттер биз азыр 6 айда эле ар кандай курстар ачылып, 6 айда 1 жылдын ичинде эле өздөштүрүп кетип атышат да. Уурдаш кыйындап барат. Буга ушул иликтөөчү журналисттер аларды колдогон силердин салымыңардан зор деп айтат элем. Мына ушинтип эле биз жарандык коом экен турсак, катуу турсак, көзөмөлдү жакшы орнотобуз. Жакында
Бишкекке Борбор Азиядан журналисттер келди. Мен өзү Кыргызстандын эркиндигин Борбор Азияга такыр салыштыргым келбейт. Бирок ал жаш журналисттер келип бизге ушунчалык суктанып, ушунчалык мындай таңданып кетишкени, ошо биздин менин медиа хакта иштеген балдар барып көрүп келишти да. Демек бизде баары бир эле орунду жашырбай, ашкерелеп, убагында чече тургандай мүмкүнчүлүгүбүз, ошондой эркибиз, кайратыбыз бар. Албетте, сөз эркиндигин басып, ушул биздин былыгыбыз жөнүндө айтпаш керек, айткандан коркуш керек, айтсам камалып калам деп ойлош керек деп тоскоолдуктар болуп атат. Бирок сиздердин жардам менен буга чейинки биздин топтогон кандайдыр бир тажрыйбанын жардамы менен ушул сөз эркиндигин мүмкүн болушунча коргоп келгенге аракет кылып атабыз.